баягы жогоруда айткандай дааватка мындай жөн эле азылгысы келе бергендерге биз кандай мамиле кылыш керек же жөн эле өтүп кете бериш керекпи? Жок, аларга жөн өткөнгө болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Я Аллахым, ошолорду кечиргин, күнөө мен жеткирбей жатам" деген да. Биз бүгүнкү күнү билип алып, чынында эле жеткирбей жатабыз. Чынында эле ал адам менен толугу менен биз акыйкатты айтпай жатабыз да. Ошондон устазыбыз айтып берди эле, Кытайдагы мусулмандар бизге доомат коюп атат депчи. Биз эч нерсеге арзыбаган дүйнөбүздү бардык жерге таратып бүттүк. Тиш чукучу барбы, кулак чукучу бар, тырнак алчу барбы, бардыгын таратып бүттүк. Силер эки дүйнөнүн бактылуу болгон келмени жеткирбей атасыңар, динди жеткирбей атасыңар. Кыямат күнү жооп бересиңер деп айтып атат. Чынында эле кантип жооп беребиз депчи. Азыр кытайский эч нерсем жок деген үй жок да өзү. Ар биринде кытайский буюмубуз бар. Ошону алып келип алдык, бирок өзүбүз эки дүйнөнүн бактылуу болгон динди жеткирбей жатабыз. Ошондон күнөө бизде. Алар эми түшүнбөсө башка не кылсын? Мен устазым, Сыражын устазым, мен Ысык көлдө окуп жүрүп, малина эккенди, малинаны кандай караш деп үйрөндүм да. Анан Сыражын устаз үйүмө чакырып калды, малина эгип бер депчи. Макулда малинаны сонун кылып отургузуп кеттим. Эртеси барсам таза кыркып салыптыр. Астында кургап калган жарбаган коюп коюптур. Анан айтам: "Устаз, бул эмнеге муну кыркып салдыңыз?" десем, айтат: "Түшүнбөсөң ушинтип карашы чыга берет экенсиң" дейт. Мен муну билип кыркты дейсиңби? Билбей ойлоптум дейт. Мына жалбырагыдан бир жакшы нерсе чыгат деп ойлоптурмун депчи. Адамдар мына ошондой да. Өзөгү турса, бир жалбырагыны каалап туруп, мындай кылса деле боло берет деп, өзөгүнө кыркыштын аракетин кылат. Түшүнбөгөндүгү себебинен. Ошондон биз буларга көп дуа кылышыбыз керек. Аллахтардан көп сурашыбыз керек. Я Аллахым, ушулардын иманына күч кубат бер. Иманы бар, имансыз деп айта албайсың. Иманы бар. Бирок мен азыр мисал кылып айтам, азыр адамдардын иманы дөңдө турган тракторго да окшоп калган да. Союздун учунда тракторду дөңгө коюп коет эле. Эртең менен ошол жерден жүргүзүп кетет да. Ана жүрүп кетсе жакшы, пат-пат деп өчүп калмаса өлдү да. Кайра дөңгө чыгара албай өлөсүң. Башка трактор таап келиш керек. Бүгүнкү күнү адамдардын иманы дал ушундай болуп калган. Ошондон алымдардын көпчүлүгү дааваттан максаты эмне десе, тахаррукул иман, иманды кыймылдатуу. Иманы бар, бирок тоңуп калган, кыймылдабай калган. Ошону жүргүзүп өзүнүн жолуна чыгарып кое турган болсок, сөзсүз алардан өтө жакшы нерселер чыгат. Алар чынында эле сиз айткандай тонна китептерди окуган, алар илимдүү адамдар. Бирок ушул жагынан бир аз тайкы болуп атат түшүнүгүчү. Ошону толук түшүндүрүп, багытын эле көрсөтүп кое турган болсок, алар бизден дагы илимдүү болушу мүмкүн. Алар бизден дагы жакшы мээнет кылышы мүмкүн. Мына мен бүгүнкү күнү мына эстебес деген дамылабыз бар. Азыр бул эфирге келишten атайын централдык мечитке барып, ошо менен жолугуп келатам да. Аны билесизби? Ал ушинтип отуруп, жанагы тентип кеткен адамдарды 101-чисини Аллахын жолуга дааватка чыгарды да. Биз аларды бомбуш, селсаяк деп жек көрөбүз го. Ал ошолорго барып, жакшылыкка чакырып 101-чисини алып чыкты. Ошол адам 101-чиси эми 3 күнгө чыгып келип, аракет кылып, менет кылып 40 күнгө жөнөп атат да. Мен акыйкатты түшүндүм. Бактылык бул жакта турбайбы депчи. Азыр ошон менен атайын барып сүйлөшүп келдим, 101-чини чыгардым. Ошол 101дин 20сы 4 айга дааватка чыгып келип, этаж үйлөрдү салып, азыр керек болсо чоң иштеп атат дейт. Алардын 40тайы 40 күнгө чыгып келди дейт. Азыр менден дагы жакшы үйлөнүп, бактылуу болуп калган адамдарга жардам берип атат ал дейт. Албетте, адам баласы ошондой кичине бир болбогон себептерден өзүнү таштап, болду эми мага жашоо жок, мен эми кантип жашаймын деп туруп, үй бүлөсүн чанып кеткенде толтурат да. Аларга ким мээнет кылат? Аларды ким чакырат? Азыр чынында эле баягы денесин саткан деп туруп жек көрөбүз. Аларга деле бир эле адам мээнет кылып атат да. Ошонун мээнети менен 101-чиси чыкты. Эгер ушул жерде отурган бардыгыбыздын башыбыз биригип туруп, аларга мээнет кыла турган болсок, алар бизден деле бай болуп, бизден деле жакшы калган адамдарга жардам беришли турган кеп. Себеби алардын бардыгы эле төрөлгөндө эле ошентип калган жок. Анын көпчүлүгү кызыл менен бүткөндөр бар дейт. Ишенесизби? Кызыл менен 2 дипломдору бар экен дейт. Бирок бир болбогон себептер менен аялы кетип калды, же болбосо күйөө ташап кетти. Ошонун негизинде ошол жака барды да. Ошондон бул даават деген жакшылыктардын энеси деп ошон үчүн айтылат. Ошондон ар бир адам бул мээнетти кыла турган болсо, адамдарды жакшылыкка чакырып, өзү канчалык деңгээлде түшүнөт, калгандарга түшүндүрө турган болсо, ошол каршы чыккандар дагы келгенден кийин анан тооба кылат. Болбосо караң, пайгамбарыбыз келиштен алдын пайгамбардын дос сахабалар кандай бузулган адам эле, дин душмандары дегеле душмандар башка мамлекет арабтарды басып алгандан коркот эле. Анын курал жарагыдан, армиясынан эмес, балким жаман адатыдан. Кой, буларды басып алган менен булар кыздарын тирүүлөй көмөт. Эртең биздин балдар деле кыздарын тирүүлөй көмүп калбасын. Адаты бизге өтүп кетмесин дейт эле да. Ошондон Аллах Таала бизге өзгөчө кыргыздарга өтө жакшылык кылды. Муну эске алыш керек.
Союз бузулгандан кийин чынында эле кыргыз элини бизди моюнга алыш керек. Адамдар башка улуттар адам катарында көрбөй калган. Көп болсо койчу болот да деп калган. Чынында эле биздин агаларыбыз, бир туугандарыбыз бир койго бир бутылканы алмаштырып, ошону менен мактанып калган. Мен мынаны алмаштырып келбедим, өтө сонун болду депчи. Мына дават келди, ошого окшогон канчасы арагын таштады, не кылды, үй бүлөсү жокто үй бүлө курушту, турмуштары канчасы жарашты. Кече эле Россиядан чалып атат. Менин күйөөм ичип атат, сиз барып ошону Алланын жолуна алып чыгыңыз. Айттым, бул ичип аткан болсо, соо болсун анам чыгайлы. Десем, аны кармап итти байлагандай байлаш керек дейт. 3-4 күнчү. Анан соолуккандан кийин алып чыгыш керек. Ошого балдарыңызды жөнөтүңүзчү, сураныч сизден деп атат да. Эми биздикилер ойлоп калды, ичкенде гана чыгыш керек. Ичпей калса болду, токтот. Жок, урматтуу тууган. Бул ичеби, ичпейби, жалпы инсаният ушул жакшылыкка чакырып, ушул эле динди бир эле өзүбүздүн мамлекет, өзүбүздүн эл, өзүбүздүн жерге эле эмес, дүйнө жүзүнө жеткириш керек. Мына ошонун негизинде мээнет болуп атат да. Бул ар бир мен мусулманмын, жок дегенде жүрөгүндө кыпынчалык ыйманы бар адам ушул нерсеге умтулуш керек. Адамдар отуруптур. Мен өзүм бул жерге сүйлөшкөнү келген жок эдим. Шейхтер келип калыптыр, жолуккайын деп эле келдим эдим. Анан болбой эле сөз берип калды. Бир сөз айтып коеюн. Бул менин сөзүм эмес, Молла Шакир Дамулла Рахманынын сөзү. Бир күн Центральный мечиттин алдында отурсак, bir жигит келип Молла Шакир Дамуллага суроо берип калды. Дамулла, көлдү айлантаса мечиттер курулуп жатат. Бирок чөптөр кайтарып турат деди. Ошол заман дал ошондой эле эди. Мечиттер салынган эди, бирок кээ-бирлерини, бардыгыбыздын кээ-бирлерини чөп кайтарып турат, мында ичине эч ким кирбегендиктен чөп басып калган эди. Бирок ал киши алым эди. Алла Таала жаткан жайын бейиштен кылып, артынан калгандардын бардын динге салым кошуучулардан кылган болсун. Мына шу устазыбыз айтты эле. Изе арадаллаху шай'ан юхайyi амраху. Эгер Алла Таала бир нерсени кааласа, аны мурдатан даярдап коет деп. Көрөсүңөр, бул мечиттер толот деди. Алланын фазылы менен бүгүнкү күндө ошо мечиттер бардыгы толду. Биз өзү лейлектен болгондуктан качан лейлекке жөнөсөк мечит таппай кыйналат элек. Кала берсем машвараларга таказа бердик эдик. Мечит деп жазып ишара кылып койгула, 300 метр, 200 метр деп биз кирип таап ошол жерде намаз окуп кетейик деп. Алланын фазылы менен азыр карасаңыз, жолдон келатканда бир мечиттен өтүп барасаңыз эле, дагы 3 мүнөт бар экен, кийинсине жетип барайык деген заманга калдык. Бул бардыгы азыр бул жерде бардык сөздөр айтылды. Мен ачыкча эч сөзүм кошуп келген жок. Болгону бир нерсени айтып кетейин деп жатам. Мечит салыш, ачыш жеңил эле. Аны өмүр бою абат кылыш бул кыйын нерсе. Мына ошондуктан ушул жерде отургандар бардыгыбыз, эгер ниет кыла турган болсок, мына ушул мечит, мына ушул элге ар дайым жакшы батасын берип турган болсо, себеби хадисте келет, кайсы мечит эгер бош кала турган болсо, ушул элге дуа кылып турган болот. Алла, сен үйүңдү кандай гарип кылгандай, булардын үйлөрүн гарип кылып салгын. Эгер тескерисинче мына ушул эл мечитти абат кылып турган болсо, мечит дуа кылып турган болот. Алла, сен үйүңдү кандай булар абат кылды, булардын үйүнү абат кылгын деп. Мына ошондуктан бардыгыбыз ниет кылайык. Бул мечит салынды. Эми сиз менен биздин абат кылышыбыз калды. Кыяматка чейин мына ушул жерден Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам Мединада мечитти биринчи тургузган жок эди. Belki meçitin çegini turguzu hep bir demen turguzu dedi. Bir ümmetin menetke turguzgan edi. Ümmet kıymılga kelgen edi. Bugün kunde eğer ümmet kıymılga kele turan bolsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetten kıymılga alıp gelse emne maksat edi. Kanday etkende ümmet bütkül alama din jetkiret. Kıyamet günü kana amanat degende men jana sahabalar kanday cevap beret degen. Özün cevap verdiğini sezgen edi. Bugün kunde ümmetin içinde mına oşu sezim oygansın. Mına oşu dindi bütkül alama jetkiriyor. Bardığımızın cevapkerçiliğiz. Her bir imandu, iman jetti. Endi başkalarına iman jetkiriyoruz, emne kılıp jatağız. Namaz okup jatağız. Birak adamlar namaz okuğandı jetkiriyoruz, emne kılıp jatağız. Siz menen bizge din jetti. Mına oşu din jetkiriyoruz, emne kılıp jatağız. Mına en çoğun mesele. Meçit kıyın salıştık. Bir kirpiç koyuşluk kıyın. Bir Allah'ın yoluna kadam koyuş, andan da kıyın. Şeytan kança azgırat. Üy bilen emne olat, bana çakan emne olat. Yok. Siz Allah'ın yoluna kadam koyup jatasız.
Allah subhanahu wa taala siz kançalı mecitde abad kıla turan bolsanız, sizin üyüңüz, sizin kıyamatga kele turan urpaňyz mına oşonday. Har daim abadda bolat. Mına oşonduktan mına oşu mecit har daim kıyamatga çeyin dinge hizmet kıla turan bolsun. Mına uşul yerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemaatlardı bütkül alamga çıgarganday uşul yerden cemaatlar çıgara turan bolsun. Bütkül alamda mına uşul yerge cemaat kele turan bolsun. Mına oşo bardı tilekdeş salım koşup meretle birge bolup kalar. Allah Taala barımıza amal kılgan tavfik versin.